Жээнбеков Равшан Балабекович, Жогорку Кеңештин депутаты. Бул коллегиалдуу чечим. Коллегиалдуу чечим токтом менен оформление болуп, мыйзамдык күчүнө, подзакондук нормативдик акт күчүнө киргенден кийин бул эч кандай бир адамга тиешеси жок. Бардыгыбыз чоң чечим кабыл алганбыз. Аз депутаттар каршы болгон, көпчүлүк депутаттар жаңылбасам 90%ге жакын депутаттар макул болгон. Бул мыйзамдык нерсе, эч ким жеке пикирине буга жооп бербейт. Мен 2012 жылдан бери Жогорку Кеңеште бюджеттик комитеттин мүчөсүмүн. Бюджет маселелери боюнча аябаганда активдүү биз бюджеттик комитетте талкуулайбыз. Мен өзүм да катышам дайыма. Өкмөт тараптан бул туура эмес болуптур деп, мисалы Акматбек Кедибеков соттолгонго чейин бир өзү дагы маселе көтөргөн эмес. Соттолук процесс башталгандан кийин бизде дайыма ошондой да жогору жактан команда болгондон кийин бардыгы айтып башташат, ошол убакта анча-мынча сөздөр боло баштайт. Сөз жүзүндө гана. Ал эми официалдуу түрдө өкмөт тарабынан бул мыйзамсыз болгон, чыгашалар көп болгон деген позицияны мен азыркы күндө да бар элем. Ал убакта эмес. Сиз айтып атасыз, бизде ошондой эле жогорку жактан бул боюнча деген сөз. Кандай деп ойлойсуз? Мына Кедибектин ушул процесс мына жогорку жакта болгондо. Сөзсүз түрдө мен бул боюнча ашык эле массалык маалымат каражаттар менен айтып бератам. Кедибековго каршы болуп аткан бүгүнкү күндөгү процесс бул саясий процесс. Президент жана командасы бийлик азыркы күндөгү келерки шайлоодо, келечектеги саясатта, саясий процесстерде өздөрүнө жакпаган саясатчыларды жок кылуу, саясий аренадан алып таштоо үчүн ушул процесстерди ойлоп табышат. Токтом күчүнө кириш үчүн өкмөт аны тааныш керек, андан кийин президент кол коюш керек. Андан кийин финансы министрлиги өкмөттүн чечими менен акча бөлүп бериш керек. Бул жерде мен ойлойм, бүт бардык мамлекеттик структуралар, бардык мамлекеттеги маанилүү саясий мамлекеттик кызматчылардын бардыгы катышат. Алардын бардыгын аттап өтүп гана жалгыз гана адам чечим кабыл алат деген Сиз айтсаңыз, ошол өкүлчүлүктүн милдетин жана аткаруу бийлигине кирген элчиликке жүктөп койсо, парламенттер аралык, эл аралык парламенттик уюмдардын ишин координация кылуу, ошолор менен иш алып барууну элчиликтер аткарса болобу? Сиздин оюңуз боюнча. Мыйзам ага уруксат да бербейт, тыюу да салбайт. Мен өзүм межпарламентский ассамблеялар бул ишин элчиликке берип койсо эмне болот? Бул элчиге байланыштуу нерсе. Эгерде элчи колунан ушул депутаттарды мамлекеттердин ортосундагы бириктирүү, алардын ортосуна мамилени чыңдоо колунан келе турган болсо, кээ бир мүмкүн элчиликтер жасайт. Бирок жалпы элчиликтер бул ишти жасай алышпайт деп атат. Жасабайт да. Эми акыркы суроом, сиз экономист катарындагы, правовед катарындагы кандай түшүнөсүз? Мына азыр биз Евразиялык экономикалык бирликке кирип атабыз. Таможня бажы бирлигине кирип атабыз. Мына парламенттер аралык мамилелер мындай кеңейип атат да, тереңдеп атат десек болот. Азыр керекпи ушу Евразиялык масштабта парламенттер аралык уюмдар? Азыркы күндөгү президенттин, өкмөттүн, мамлекеттик официалдуу бийлигибиздин саясатын ала турган болсок керек. Сөзсүз түрдө бул боюнча маселе турушу мүмкүн. Анткени биз азыр мамлекет катарында биздин президенттин саясаты катарында азыр активдүү ушул Россия, Белоруссия, Казакстан менен иш түзүп аткандан кийин азыр чын эле аябаганда бул өкүлчүлүк актуалдуу болмок.